Ассаламу алейкум, машина кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Бул тартуулай турган видео сиздерге жалаң оң рулдуу унааларды камтыйт. Бүгүн 8 август 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Аба ырайы күн ысык, 37 градус. Качейин көтөрүлмөкчү деген маалыматтар бар эле. Валюталар курсунда кыскача айта кетейин. 1 доллар 84 сом 60 тыйын, 1 евро 100 сом, 1 орус рубли 1 сом 15 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын болуп жатат. Акыркы мен караган маалыматтарга караганда. Мо Honda Fit'ten баштайлы. 2003 кыймылдаткычын көлөмү 1.3 450 миң, 450 миң сомдо атат. 4 дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлары жакшы. Пробеги канча болуп калды? Мейл. Аныгын билбейт экен, бул карап отурат окшойт бул жигит. Айтмакчы, ошо баасы такталган унааларга токтолобуз. Мисалы үчүн мында туруп жазып коюшат, бирок баасы жазбаса кызыксыз эле болуп калат. Сиздерге маалымат мындай тузу жок, тамактай эле болуп сезилип калышы мүмкүн. Ошон үчүн баасы такталган унааны көрсөтөм. Honda Airwave 2005, объему 1.5, 550 миң сом. Honda Accord 2001, объему 1.8, айтылыш баасы 380 миң сом. Toyota Kluger 2002, объему 2.4, 9700 доллар баасы. Так, Subaru B4 жерлегесі деп коебуз. 2000, объему 2, 300 миң сом. Мына есім байланыш номери жакындыраак көрсөттүм. B4 Legacy. Toyota RAV 2003, объему 1.5, айтылыш баасы 380 миң сом. Аркан тешиктери мындай раздвижный болуп ачылат. Келет, ошончо досум, салып берейинби? Honda Odyssey 3 2004, объему 2.4, газ жабдыгы да бар окшойт анда. ГБО'да турат. 530 миң сом айтылыш баасы. Салам алейкум. Одиссейде неме барбы? Газ дагы барбы? Жакшы. Газ жабдыгы да бар экен. Ушунун жанында Honda Step Wagon. Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2000 кандай болду экен? 12би же 11би? 10,5 миң доллар. Honda Fit 2003, объему 1.3, 420 миң сом айтылыш баасы.
Так, шунун жанында Toyota Is турат. Обвестер бар екен, туманниктер бар. 2002 кыймылдаткычын көлөмү 1.5. Алмашы жолдор бар. Honda Accord деп жазылып турат. Баасын канча деп атасыз? 400 000 сом. 400 000 сом. Honda Civic 2005 кыймылдаткычын көлөмү 1.8. 440 000 сом. Бүгін анда спойлер багажнигинде. Камера. Honda Accord 2003, объемы 2.4. $6100. Люк бар. Монитор. Кожаный отуруштар кара. Honda Stream. Маалымат кагазында бир гана эшин байланыш номери турат. Калганын өзеки сурап билип берейин. Жылы канча? 2000 жыл, объемы 1.7. 300 канча эле дедиңиз? 20. 320 000 сом. Honda Accord. 2002, объемы 2. 360 000 сом. Toyota Ipsum. 2 партроник датчиктери, алдыңкы бамперинде камера. Бул эки тарабынан тең көрсөтөт, жакшы. Заводской өзүн. 2001, объемы 2.4. $5800. Мынакей өзүнүн заводской монитору. Климаты дагы автофункциясы менен. Мынакей ошол партроник датчиктерин бул жагынан өчүрүп жандырат. Бардыгы иштейт дейт, электроника жагынан. Арка камерасы ушул. Аркасында да 3 партроник датчиктер бар экен. Айтмакчы, дөңгөлөктөрү да жайкы, протекторлору жакшы, төртөө тең окшош. Жакшы. Ушунун жанында Subaru Outback 2004, объемы 2.5, $6200. Honda Step Wagon 2000, объемы 2, баасы 420 000 сом. Subaru Legacy 2004, объемы 2, $5400. Эстиман канча деп атасыңар? 500 000 сом. Toyota Estima. $2000, объемы 3.
Honda Civic 2003, объемы 1.5, 400 ming so'm. Так, адашпасақ Toyota Windom болуш керек. 2000, объемы 2.5, 320 ming so'm. Видеобузду жыйынтыктайбыз. Башка бүгүнкү тартылган негизде эгер сиздерге кызык болсо дагы да айта кетейин, Жалал Абад унаа базарында тартканбыз, Жалал Абад шаарында. Могу 2 күн болду. Бейшемби күнү тартылган эле. Ал жакта дагы салыштырып көрүңүздөр. Жалал Абадта кандай, Ошто кандай болду экен. Ал үчүн биздин YouTube баракчабызга кирип, Машина Кейджи каналынын видео деген пункту басып туруп, ошол керектүү видеону көрүп алсаңыздар болот.